Саламатсыздарбы. Эмесе Кеошондо программасы. Мындан бир жыл мурда 19-жылдын декабрында Бишкектеги аба булганышын төмөндөтүү боюнча парламент токтомун өкмөт кантип аткаргандыгын талкуулоо учурунда бүгүн узун дискуссия болуп кетти. Мындай талкуу ар жыл сайын кыш башталганда болуп калганы адатка айланды. Депутаттар дагы, өкмөт дагы маселе канчалык олуттуу экенин түшүнөт, бирок абал өзгөрбөйт. Акыркы күндөрү өлкө борборлору арасындагы аба булган рейтингинде Бишкек такай алдыңкы орундарда болууда. Көз карандысыз экологиялык уюмдар жана АКШ элчилиги дагы Бишкектин ар башка бөлүгүндө абанын булгануу деңгээлин ченеп, аны жарыялап жатат. Өкмөт уюмдары менен жарандык коом такай тынчсыздануусун билдирет. Биз баарын көрүп түшүнүп турабыз, бирок эч нерсе кыла албайт экенбиз. Бийлик болсо абанын тазалыгын ченөөдө башка ыкма колдонот экен. Алар эртең менен күндүз же кечинде ченелген көрсөткүчтөрдү орто эсепке келтирет жана жыйынтык өтө эле жаман эмес болуп чыгат. Мисалга, ооруканада жаткан бир нече адамдын дене табын орто эсепке келтирсе, баар жайында болушу мүмкүн, бирок бир эле мүнөттө бир адамдын температурасы 40-тан ашып кетсе, ал өлүмгө алып келиши мүмкүн да. Датчиктен ал кандай мониторинг жүргүзгөнүн айта албайт экенмин. Муну таза мониторинг биз Кыргыз-Гидрометке ишенебиз. Ал эми датчик бизде дагы азыр бир Мувгрин деген бир компания кылып жүрөт. Менде суточный алыш керек да, суточный. Же болсо часпикте пробканы алып коюп туруп, анан кечкисин же эртең менен баарын бир камтыш керек. Бул показательдерге мен ачык айтсам көп ишене албайм да. Абанын булганышына негизги салымды эмне кошуп жатканы да так белгисиз. Айрымдар Бишкектин айланасындагы конуштар менен жеке менчик мунчолордо таза эмес көмүр же таштандылар же пластик жалып жатат десе, башкалар машинелерде орнотулган катализаторлор кесип алынып сатылып жатат дейт. Анткени алардын ичинде платина же палладий бар. Машинелер болсо техникалык текшерүүдөн өтпөй калган. Бул боюнча Кудай буйруса биз жанагы техосмотрду киргизишибиз керек да, кайрачы. Киргизип туруп, Кудай буйруса тотальный мындай бир проверкадан өткөрүшүбүз керек. Ошондо анан бардыгы ордуна келип түшөт. Биз билебиз, бүгүнкү күндө ошо катализатору жок машинеден углекислый газ 2-2,5 эсеге көбөйгөнүн билебиз. Комиссия иштеп атат. Комиссия комплекстүү иштеп чыккандан кийин поэтапный реализациясын планга киргизип туруп, муну реализация кылабыз. Дагы бир маселе. Эгер техникалык текшерүүнү кайтарып, катализатору жок машина айдоого тыюу салса же сырттан эски машина алып келүүгө тосмо койсо, бийлик бизнести муунтуп, ишкерлерди иштетпей жатат деген каршылык акциялары да башталышы мүмкүн. Ошондой эле маселе жылуулук борборунда дагы чыгууда. Анткени кара кечин көмүрүнөн көп калдык жана уулуу зат чыгат экен. Аны газга которуу болсо мүмкүн эмес. Дело в том, что бюджет ТЭЦ на закупку топлива на данный момент, то есть твердого топлива. Маселенин баары Бишкек жылуулук борборуна отун сатып алууга көмүргө жылына 4,5 миллиард сом гана бөлүнөт. Эгер газга өтүп көмүр такыр жакпай толугу менен газга иштесе, ага 13,5 миллиард сом керек болот. Биздин компанияда андай акча азыр жок. Ошондуктан азыркы күндө жылуулук борборун газга өткөрүү таптакыр мүмкүн эмес. В настоящий момент переход полностью ТЭЦ на газ, он практически невозможен. Ошол себептен эмне болсо дагы, кимини деп айтып, кандай жүйө келтирсе дагы, түзүлүп калыптанып калган жапайы жагдайды өзгөртүү мүмкүн эмес болуп калгандай. Дүйнөдө колдонулуп жаткан алдыңкы таза технологияларды көрүп билип турсак дагы, аны колдоно албайт экенбиз, анткени ага акча жок. Ошондуктан абалды оңдоо үчүн коррупциядан акча качан артат деп күтүп отуруудан башка айла калбай калгандай. Смог боюнча 3-4 кабинет министров келип отурасыңар, коллегаларым ошол эле суроону берип отурат, силер ошол эле жоопту берип отурасыңар. Ким жооп берет мына? Бул биринчи жолу эмес да. Мына кабинет министр келип отурат, биринчи жетекчи жок. Бул деген жогорку кеңешке неуважение эмес, бул биздин 1 миллион жаран жашап аткан Бишкектеги жарандардын көйгөйүнө неуважение. Ал эми коррупция эч качан жойулбай тургандай деңгээлге жетип калган. Ошондо саламат болуңуздар.